Саламатсыздар, урматтуу төрайым Чолпоналыевна, урматтуу кесиптештер. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине, Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун сунуштап жатам. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жаш өспүрүмдөргө жана жашы жете элек балдарга карата зомбулук маселеси резонанс жаратууда. Балдарды коргоо үчүн педофилия жоопкерчилигин күчөтүү зарылчылыгы турат. Негизи педофилдер өлүм жазасына татыктуу. Бирок өлкөдө өлүм жазасына Кыргыз Республикасынын конституциясында тыюу салынган. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын конституциясына тиешелүү түзөтүүлөрдү киргизүү талап кылынмакчы. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү тез арада чара көрүүнү талап кылган көйгөйлөрдү чечүү үчүн мен сиздерге жогоруда айтылган мыйзам долбоорун демилгелөөнү туура көрдүм. Бул мыйзам долбоору 18 жашка чыга элек балдардын жыныстык кол тийбестигине каршы жасалган кылмыштарга каршы аракеттенүү жана жоопкерчиликти күчөтүү максатында иштелип чыкты. Хирургиялык кастрация өлкөлөрдө азыраак кездешет. Чехия бул чара колдонулган жалгыз Европа өлкөсү. Мыйзам 1966 жылы кабыл алынган. Расмий маалыматтар боюнча 2000 жылдан 2011 жылга чейин Чехияда 88 адам хирургиялык кастрация өткөн. Муну менен жаш жеткинчектерге болгон бачабаздык азайган деп айтууга болот. Көпчүлүк жерде химиялык кастрация колдонуп баарыбыздарга белгилүү. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, химиялык кастрация педофилдерге каршы күрөшүүдө эң жакшы тандоо эмес. Дары-дармектер ар дайым эле иштей бербейт. Андыктан жашы жете электердин жыныстык кол тийбестигине каршы кылмыш жасаган адамдар үчүн хирургиялык кастрация колдонуу керек. Хирургиялык кастрация хирургиялык жол менен репродуктивдик органды алып салуу. Мындай операциялар жаза аткаруу системасындагы медициналык мекемелерде саламаттык сактоо органдарында өткөрүлөт. Ушуга байланыштуу азыркы сот тутумунда кылмыштардын курамын кыскартууга, демек өкүмдөрдү жеңилдетүүгө жакын экендигин эске алып, жогоруда көрсөтүлгөн жоосун үчүн жазаны 20 жылга чейин узартуу же өмүр бою эркиндигинен ажыратуу менен күчөтүү сунушталат. Мындан тышкары өкүмдү аткаруу, жаза өтөөдөн бошотуу менен медициналык мүнөздөгү мажбурлоочу чараларды колдонуу менен байланышкан маселелерди чечүү врач-психиатрдын комиссиясынын корутуусунун негизинде сот тарабынан жүргүзүлөт. Мыйзам долбоорун кабыл алууда гендердик, экологиялык, экономикалык жана коррупциялык кесиптерге алып келбейт.